5 класс кыргыз тили окутуу өзбек тилинде жүргүзүлгөн орто мектеби. Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү кезектеги сабагыбызды баштайбыз. Келгиле, өтүлгөн теманы эсибизге түшүрүп алалы. Эсиңе тут. Эсиңердеби балдар? Биз сынатоштун даражаларын өткөнбүз. Сынатош сөздөр кандай сөздөр? Азаматтар. Сынатош заттын өңүн, түсүн, сынын, сапатын, даамын, формасын жана башка белгилерин көрсөтүп турган сөздөр кандай деген суроого жооп берсе, булар сынатоштор болот. Сынатоштун биз 3 даражасын өткөнбүз. Жай даража, салыштырма даража жана күчөтмө даража. Уңгу түрүндө келет экен балдар, эч кандай мүчө уланбайт. Мисалы, жаш, таланттуу, сапаттуу. Ал эми салыштырма даража заттагы белгини экинчи заттын белгиси менен салыштырууда дан мүчөсүнүн жардамы менен пайдаланылат. Мисалы, жашыраак, таланттуураак, сапаттуураак. Бул жерде салыштырып берип атат. 3-чү, күчөтмө даража. Заттын сын-сыпатын күчөтүүдө эң, абдан, аябай, өтө, чымкый бөлүкчөлөрү жардам берет. Күчөтмө даражада сынатош кайталанышы дагы мүмкүн. Сынатош сөздөр кыскартылып айтылышы дагы толук мүмкүн. Мисалы, аябай жаш, өтө таланттуу, абдан сапаттуу. Мынакей балдар, өтүлгөн теманы эсибизге түшүрүп алдык. Бүгүнкү өтө турган темабыз сынатоштун даражаларын кайталоо. Лексикадагы жаңы сөздөрүбүз өмүр, ыр, чыгарма, жыйна, котормо, баала, музыка. Биринчи сүрөттө силер эмнени көрүп турасыңар? Азаматтар. Албетте, Кыргыз Республикасынын акча бирдиги 200 сомдук. Дал ушул акчада биздин улуу алып акыныбыз Алкул Осмоновдун сүрөтү берилген. Балдар, бул акчаны биз көргөнбүз, колдонгонбуз, пайдаланган. Акчанын аркаңкы бетин карасак, акындын Ысык көл деген чыгармасынан 4 сабыр берилген. Келгиле анда акыныбыздын өзүнүн сүрөтүнө көңүл бөлөлүк. Алкул Осмонов Кыргыз элинин таланттуу котормочусу, драматургу жана алып акыны. Ал 1915 жылы азыркы Чүйдүн Жайыл районуна караштуу Капталары айылында туулган. Мынакей балдар, биз Алкул Осмонов боюнча анын каерде качан туулганы жөнүндө кыскача маалымат алдык. Эмесе кийинки бөлүгүбүздө балдар Алкул Осмоновдун өмүр баянынан кыскача үзүндү берилген. Китебибиздин 167 бетин ачып, 21 көнүгүүгө көңүл бурабыз. Текстти окуп, түшүнүп, суроолорго жооп бергиле. Текст 2 тыным менен берилген. Биринчи тынымды окуп бүткөн соң төмөндөгү суроолорго жооп беребиз. Ал кандай чыгармаларды жараткан?
Акын ким? Ал эми экинчи тынымды окуп бүткөн соң балдар, акын эмнеге кызыккан? Акындын ырларын кимдер кайсы тилдерге которгон? Деген суроолорго жооп беребиз. Келгиле анда баарыбыз калемсабыбызды колго алып, дептерлерибизди ачабыз. Биздеги 22 көнүгүүдөгү таблицага көңүл бөлүп, тексттен төмөндөгү сөздөр кездешкен сүйлөмдөрдү таап, көчүрүп жазгыла. Мынакей балдар. Биз сүйлөмдөрдү таап, көчүрүп жазып эле тим болбостон, кандай деген суроого жооп берген сөздөрдүн астын сызабыз. Анда белгиленген убакыт бүткөнгө чейин аракетибизди баштайбыз. Белгилүү акындар абдан катуу ооруса да, ата энесинен эрте ажырап деген бөлүкчөлөрдү тексттеги сүйлөмдүн арасынан издеп табабыз. Азаматтар. Демек, биз ойлогондон дагы жеңил экен, балдар. Эмесе сүйлөмдөрдү толуктап окуп коелук. Белгилүү акындар. Алыкул Осмоновдун чыгармаларын белгилүү акындар орус тилине которушкан. Кандай акындар? Белгилүү. Экинчи, абдан катуу ооруса да, акын өмүрүнүн акыркы жылдарында абдан катуу ооруса да, жашоону даңазалаган ырларды жазган. Акын кандай ооруду? Абдан катуу. Бул сөздү да белгилеп алдын сызып коебуз. Үчүнчү, ата энесинен эрте ажырап. Акын ата энесинен эрте ажырап, балдар үйүндө тарбияланган. Акын кандай үйдө тарбияланды? Балдар үйүндө. Бул жерде балдар деген сөз сынатууч болуп келди. Азаматтар. Эмесе дептерибиздин тапшырма бөлүкчөсүн ачып, тапшырманы жазып алабыз. Ырды уккула. Акын музыканы эмнеге салыштырып жатат? Ырды жаттап, көркөм айтып бергиле. Алыкул Осмонов, музыка. Мен суу ичпейм, таңдай катып турганда. Мен нан жебейм, алдан тайып курганда. Музыкадай мага таттуу суусуң жок. Берчи мага, жарым кашык музыка. Мен ыйлабайм, каба тартып турганда. Мен кубанбайм бак дөөлөткө тунганда. Дарым ушул кайгы жана шаттыкка. Берчи мага, жарым уртам музыка. Мынакей балдар. Бүгүнкү сабагыбызды ал бакыныбыз Алыкулдун ыр саптары менен жыйынтыктайбыз. Кийинки сабактан жолугушканга чейин саламатта калгыла.